Кече абакта жатканы кой коюп келип башка жерде болуп калат. Бүгүн кой коюп отурганы кийин абакта болуп калат. Парламенттин курамы башка маселе. Бирок мынчалык кордобош керек. Бул бийликтин бир бутагы. Кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгаруу. Азыр убагында сиз жактаган, сиз максат кылган система орун алды деп айтсак болобу, же болбосо сиз ойлогон башкаруу системасы башкача беле? Ал буйрук күтүшөт соттор. А эгер саясий эмес момундай бир чечим болгон болсо, акча күтүшөт. Биздин партиянын тизме менен келип алып, бийликтин партиясынан келгенден экесе аша чаап жасакерленип аткандар да бар. Бийлик айтуунун эч нерсенин кажети жок. Булар эч нерсени укпайт. Ошентсе да. Саламатсызбы Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, саясатчы Адахан Мадумаров келди. Адахан мырза, саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Маекти сизге байланыштуу негизги суроодон эле баштай берейин. Мына сиз 8 айга чукул абакта отуруп 26 апрелде чыктыңыз. Өзүңүзгө байланыштуу сот чечими боюнча чечмөлөө бир жактуу эмес, сот сизди күнөөлүү деп таап, бирок ошол эле учурда мөөнөт өтүп кеткен эле байланыштуу реалдуу жаза чегерген жок. Муну башынан эле саясий иш деп атап келесиз. Бирок ошол эле учурда ошол чечимди кийинки инстанцияга арыздануу мөөнөтү боюнча бүгүнкү күндө коомчулукта талкуу жүрүүдө. Мадумаровдун абактан чыгуу шарты, андагы сот чечими боюнча соңку кырдаалды кандай деп түшүндүрөсүз? Алейкум ассалам. Биринчиден силер менен көрүшүп тургандан кубанычтамын. Себеп азыр сөз эркиндиги, же эфирге чыгуу, биздин жарандар менен байланышуу деген сыяктуу маселелер абдан бир кымбатка туруп калган заман болуп атат. Ошого карабай Азаттыктын биз дайым эчен жылдан бери айтып келебиз. Өнөтө алыскы айылдарга мындай бир капчыгайлардын арасына чейин изгек жанакы алюминден зым тыгып алып угушкан аксакалдар, чалдар болчу эле. Себеп жападан жалгыз чындыктын үнүн чыгарып турган радио катарында белгилүү болуп калган бир легендарлуу радио. Ошонун кийин бир аздан кийин ушул теле көрсөтүүсү ачылып, андан бетер аудитория кеңейип, бирок соңку кездерде силер деле ошол биз тартып аткан эле басымдарды көрүп атасыңар. Аны башыңардан өткөрүп атасыңар. Ошол биринчи сөз башында мен ошол 8 айдын ичинде ар тараптуу колдоо көрсөтүп келген биздин Кыргызстандын жарандарына терең ыраазычылык билдиргим келет. Кыргызстандын көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына ыраазычылык билдиргим келет. 8 айдын ичинде биз жалгыз болгон жокпуз. Мен бүтүндөй маалыматтык мындай бир курчоого алынганы менен таптакыр сыртта эмне болуп атканын мындай кабарың жок да, жана сотко чыкканда гана башка камерадан отурган кишилерде аларда телевизор барбы, радио барбы, а менде кулак мурун кескендей кылып ушунчалык калтыроо, титирөө, ушунчалык бир адамдын акылына туура келбегендей бир мыйзамды да карабайт, башканы да карабайт. Ушундай бир жагдай болду, абал болду. Бирок ошого карабастан мен сотто айткандай эле өзүмдү биздин керемет тоголорубуздун үстүндө учуп жүргөн эркин бүркүт сыяктуу сездим мен. Адамдын кай жерде жатканы, эмне болуп атканы маанилүү эмес, анын жүрөгү кайда. Эми кээлер ушул эркиндикте жүрүп алып деле алардын жүрөктөрү капаста. Аларга салыштырмалуу биз эркиндикте болдук. Эми соттун чечими боюнча менимче кыргыз сот тарыхында эмес, дүйнөлүк сот тарыхында Кыргызстан дагы бир чоң жаңылык ачылыш жасады да. Мөөнөтү боюнча сурап атпайсызбы? Мөөнөтү боюнча так даана көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында. Анын ичинде бизде ушул кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 137-беренесинин 3 пунктунда көрсөтүлгөн. Туура соттун чечими 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Бирок арыздануу, даттануу мүмкүнчүлүгү эгерде абакта жаткан киши болсо, эгерде дарылануу кандайдыр бир мекемелеринде жаткан киши болгон болсо, ага колуна тийген күндөн башталат.
Сизге 16 апрелде колуңузга тийди деп айтып атасыз. Мен 16 апрелде мына каттоодон өткөнү УКМКнын СИЗОсу ол жерде жазылып турат 16 апрель деп. Мен колума алганда телхат жазып бердим 16 апрель саат 16:55. Ошондуктан мыйзамдар боюнча биздин даттанууга 15 майга чейин толук түрдө конституциялык мыйзамдык укугубуз бар. Булдан талаштын кажети жок. Эч кандай талаш чыгарыштын да кажети жок. Анын үстүнө менин бир адвокатым мөөнөтү бүткөнгө чейин дегенге 2 күн калганда Ош шаарынан почта аркылуу апелляциялык арызданууну жиберген. Ал каттоодон өткөн. Мен кечээ байкадым. Билдик кечээ Бишкек шаарына келип түшкөн ал. Эми ушул арызданууну мөөнөтү боюнча эле кошумча дагы бир суроо узатайын деп атам. Мына бийликтин талапкерлери Мадумаров атайын убакытты создуктуруп, сиздин ошол абакта жатканда арызданбаганыңызды муну саясий жүрүш катары сыпаттап атышат. Анан актануу үчүн деп дагы айтып атышат. Ошол абакта жаткан учурда арызданууга мүмкүн беле? Ошондо тактоочу суроо катары узатат. Абакта жатканда биринчиден ал жерде кагаз калем деген маселе бар. Аны басыш керек, аны өзүң чуркашың керек, өзүң бардык нерсеге өзүң катышың керек түздөн түз. Мына мен кече чыккандан бери 2 күндөн бери бутум жерге тийелек. Мен Бишкек административдик сотуна дагы борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган чечими боюнча, Мандатыңыз. ал токтому боюнча мен кече ошо БШКга түздөн түз өзүң жеке барышың керек. Бул бир. Экинчиден адвокаттардын ар биринин өзүнүн пикири бар. Алар менен олтуруп сүйлөшүш керек. Алар менен сүйлөшүү деген ал дагы бир өзүнчө кандайдыр бир жагдайды талап кылат. Сөзсүз түрдө юридикалык, укуктук кандайдыр бир жүрүштөр болот. Бул болбой койбойт, болот. Ошондуктан экинчиден бул мыйзамды мен кабыл алган эмесмин. Абакта жаткан кишинин мөөнөтү колуна тийгенден башталат деген бул мен киргизген норма эмес. Ошол мыйзамдарды негизинде кандай болгон болсо биз ошондой тартипте жүргүздүк. Анан кандай бассаң деле баары бир сындасын. Эмне кылсаң деле баары бир сындасын. Ошол мезгилде эле эртеси бере койгон болсоң эле араң эле турган экен деген. Бул боло берет ушул нерсе. Биз ага карабашыбыз керек. Биз мыйзамда так кыйшайуусуз, кылдай кыйшайбайбыз да мыйзамдын аткарылышын камсыз кылышыбыз керек. Ал бирөөгө жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Эми ошол Мадумаров өзүнүн абактан чыгышын күттү деген дагы азыр жоромолдор болуп атпайбы? Ушундан улам пайда болгон суроо. Жок, сөзсүз түрдө күтүш керек. Анын айырмасы жок. Бир күндө жатасыңбы, бир жума жатасыңбы, 15 күн жатасыңбы, эч кандай айырмасы жок. Бирок чыккандан кийин жеке мен өзүмдүн даттануумду туура көрдүм. Жеке. Себеп бул менин жеке укугум. Эми сиздин мандатыңыз боюнча дагы сурайын деп атам. Жаңы сиз айтып өттүңүз. Мына борбордук шайлоо комиссиясы ошол 1 райондук соттун чечимин негиз кылып сизди депутаттык мандаттан ажыратты. Соңку сот деги эле ушул камакка алуунун максаты да ушул болду деп УКМКнын абагынан чыккан күнү сиз дагы журналисттердин суроолоруна жооп берип атып айттыңыз. Анан эгерде райондук соттун чечими кийинки инстанцияда жогорку сотко чейин ушул бойдон кала турган болсо, анда Мадумаровдун кийинки саясий процесстерге, шайлоого аралашуусуна тоскоолдук жаратат деп юристтер чечмелеп атышат. Анан негизи эле мыйзам боюнча ошол соттуулугу бар адам кызматка барып, же болбосо шайлоого катыша албайт. Ушул боюнча Эми алдын ала ошондой мыйзамды кабыл алышкан. Баары түшүнүктүү болгон, ар бир кадам сайын барып отуруп. Эгер андай болгон болсо бүгүн бийликтебиз деген азаматтардын өзүнүн караш керек да. Алар соттолуп, соттун жазасы менен күчүнө кирген, соттун эмнесинен кийин келип отурушат да. Бул экинчи маселе, бул кийин талкуулоочу маселе. Экинчиси кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгаруу. Кара ниеттик мененби, мындай бир жапайылык бир кандайдыр бир ыкмалар мененби, мүмкүн болушунча дегендей да. Жана талааны тазалаш керек дагы, жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлогону. Жараткандын буйругу кандай болот, элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши.
Ал келечектин иши. Себеп Кыргызстанда өзүңүз жакшы билесиз, абдан чоң күтүүсүз окуялар боло берет. Кече абакта жатканы кой коюп келип башка жерде болуп калат, бүгүн кой коюп отурганы кийин абакта болуп калат. Адам ар нерсени ойлой берет. Эгерде пенденин пландаштырган планы менен кете турган болсо, анда алам башкача болмок. Бул башка, айтып атпаймынбы? Биз ар бир кадамыбызды мыйзамдын гана негизинде жүргүзүшүбүз керек. Мыйзамдын. Эми сиздин сурооңуз ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын ушунчалык ыкчамдуулугу. Анан соттун дагы ушундай ыкчамдуулугу. Менин мага колума дээрлик 16 болсо 26-сында чыккан болсо, бул жактан 5 күн 21-чи күнү жетип атат менин колума. Булардын токтомун 3 саатта БШКга жеткирип атат. Мага 21 күндө жетип атат. БШКга заматта жеткирип берип атат. БШК заматта топтола калып, заматта жыйын өткөрө коюп атат. Бул баягы алдын ала ойлонулган, топтолуп турган эле бир мындай бир аракеттерде мындай менден башкалары деле, сиздер деле барыңыздар байкап турасыздар да, билип турасыздар да. Ошондуктан алардын аракети мыйзамдын чегинде. Макул колго тийди. Эми аны замат деле карап жиберишке ушунчалык ынтызар болуп аткандан кийин тийиштүү чечимдерди өзүңөр чыгарып алсаңар болот жыйынтыктарда. Бирок юридикалык жактан алганда Борбордук шайлоо комиссиясы үчүн соттун чечими сиздин мандатыңызды алууга негиз болуп бере алат да. Негиз болот, бирок алар деле бир аз эркин болсо караш керек да. Мыйзамда караш керек. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык, конституциялык мыйзамдарына ылайык бизде даттанууга укук бар деген эреже бар. Даттанууга укугу бүтүп калган мөөнөт күнү ыкчам топтолуп алып койгон болсо, ал башка маселе. Бизде турат да, мөөнөтүбүз бар да. Ошондуктан кече биз Борбордук шайлоо комиссиясынын ал токтомундагы Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылуу бердим, кабыл алышты. Буюрса каралат бул маселе. Адахан мырза, эми дагы бир суроо узатайын. Сиз негизи эле ушул саясатта жүргөн жылдарыңыздан бери эле мамлекеттик башкаруу боюнча ар кандай пикириңизди билдирип, өзүңүздүн позицияңызды айтып келесиз. Мисалы, бизде Азаттыкта 2015-жылы маек берип, мына мен цитата келтирсем, Кыргызстанда күчтүү президенттик бийлик керек, бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында болушу керек деп айткан экенсиз. Азыр өлкөдө күчтүү президенттик башкаруу өкүм сүрүүдө, азыр убагында сиз жактаган, сиз максат кылган система орун алды деп айтсак болобу, же болбосо сиз ойлогон башкаруу системасы башкача беле? Ошол интервьюнун аягына чейин уксаңар, бул андысы бар да. Ошол интервьюдун эле ичиндеги мындай. Эми азыркы бийлик 100% бүтүн Кыргызстандын программасын көчүрүп алышкан. Бирок анын аткаруу ыкмалары башка. Мисалы биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын программасында президент аткаруу бийлигинин башында турат деп атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы өзүнчө болот деген жерде жок ал жерде. Жеке керт башы менен жоопкерчилик алат деп атабыз. Бүгүн жеке керт башы менен жоопкерчиликти Жапаров экинчи алып атат. Акыл Жапаров. Бүтүндөй таяктар ошого тиет. Биздин программада президент жеке өзү ошол кабинетти жетектейт. Ар бир кыймыл аракетине жеке башы менен жооп берет. Жапаровду эл шайлаган эмес да, Акылбек Жапаровду. Биз бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында турат деп жазып атабыз. Бирок булар ага маани берген жок. Биздин көптөгөн сөздөрүбүздү көчүрүш болот дагы, бирок түйүн түшүнүшпөйт. Кээде ушундай болуп, башаламандык, чакчелекейлик болуп кетет. Экинчиден, аябай каттуу мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алган парламент деген бизде түшүнүгүбүз бар ошол жерде. Бюджеттин аткарылышын 100% парламент көзөмөлгө алат. Тыйын кимдин колунда болсо, бийлик ошонун колунда болот деген түшүнүгүбүз бар ал программада бизде. Бүгүн парламент, силер жашыраак элеңер, биз башта айтчыбыз да, жогорку кеңеш кээде президенттик администрациянын укук бөлүмүнө айланып калды деп айтчубуз биз 2000 жылдары. Азыр укук бөлүмүнө да айланган жок. Азыр мыйзам кабыл алуу пунктуна айланды. Ал жерге куржуну менен келет, куржуну менен кабыл алынат.
Бүгін мамлекеттик башкарууда парламенттин орду жок койсун. Жок болгонунун бир белгиси ушул. Мен билбейм, кече 16 депутат кетти дейт жогорку кеңештен. Бул жогорку кеңештин орду жок деген сөз. Жогорку кеңештин макамы, жогорку кеңештин кадыр баркы мамлекеттик башкарууда тиешеси жок дегендикти билдирет. Бүтүндөй бардык бийликтин 3 бутагы тең бир кишинин колуна кармалды, топтолду деген сөз. Парламент деп калдыңыз. Бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңешке келгенден кийин эле өзүн расмий түрдө оппозициялык фракция катары жарыялап, бийликтин кадамдарын, кайсы бир көрүнүштөрдү сын айтып, пикирин билдирип келди. Бүтүн Кыргызстан фракциясы азыркы турушунда Бүтүн Кыргызстан фракциясын оппозиция деп айтсак болобу? Анткени анын курамы боюнча, партиянын тизмеси менен депутатка келген айрым адамдар боюнча да азыр маселелер болуп атпайбы, ар кандай талкуулар жүрүп атат? Ошол адамдардын абиринде болсун. Муну 200-дүүлүк деп коет кээде. Бул биздин эле партияда эмес, дээрлик бардык партиялардын ичинде бар, курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү ошол кыймыл аракеттерди, иш аракеттердин баарын жактырбай, өздөрүнүн пикирин айтып аткан инсандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизме менен келип алып, бийликтин партиясынан келгенден экесе аша чаап, жасакерленип аткандар да бар. Бул эми адамдын абиринде экен. Аны устав менен же депутат жөнүндөгү мыйзамдын күчү менен кишини киши кыла албайсың, ал адамдын өзүнүн абиринде болот. Ал нерсе туура айтасыз, бул көрүнүштөр дээрлик артып 6 партия өткөн болсо 6-нын ичинде баарында бар. Ошол фракциядагы депутаттар менен сиздин байланышыңыз барбы? Партиянын лидери катары кандайдыр бир таасириңиз барбы азыр? Байланыш сөзсүз түрдө бар. Бир сиз эске алып аткан кишиден башкасы менен баары менен байланыш бар. Эми сөзсүз түрдө жанагы маалымат жок, мындай бир өзгөчө абалда калып калганыңда сөзсүз түрдө 100% маалымат кабыл алдым же маалыматты берип турдум дегенден алысыракпыз. Бирок байланыш бар. Парламент боюнча дагы бир суроо узатайын деп атам. Чындыгында эле азыр коомчулукта жогорку кеңештин 7-чакырылышында сын пикир көп. Сизге чейин дагы бир катар депутаттар, журналисттердин эсеби боюнча 17 депутат ар кандай шартта мандатынан ажырады. Алардын арасында кылмыш иши козголгону, мындан тышкары Матраимов маселеси менен дагы ошол эл өкүлү деген наамдан ажыраган депутаттар бар. Анан сиздин пикириңизче парламенттин ролун жогорулатуунун жолун кандай көрүп атасыз? Мен жогорулатуунун жолун нечен жылдан бери айтып келем. Биринчиден, парламентке парламентарийлер келиш керек. Парламентарий деген кандай болот бул? Биринчиден, аябай сабаттуу. Биринчиден, теориялык билими бекем. Экинчиден, практикалык тажрыйбасы мол азаматтар келиш керек. Дүйнөлүк парламенттерди карасаңыз, дээрлик ошол локомотив катарында сүйрөп бараткан топ дээрлик 90го чейинки, айрыкча Америка парламентин карап көрүңүз. Англиянын классикалык парламентин карап көрүңүз. Бүтүндөй 70-80деги аксакалдар отурат. Парламенттин өзү көз карандысыз болмоюн сайын бир да мыйзамың иштебейт. Алтын тамга менен жазып койсоң да иштебейт. Мен муну эчелеп канча бир ондогон жылдар бою айтып какшап келатам. Парламенттен нукура парламентке татыктуу инсандар келип отуруш керек. Улак чаптырган, топ чаптырган, тамак берген, аш берген, күрөштүргөн кишилерди парламентке бир 10 километр жакындатпаш керек. Бул үчүн шайлоо системасын өзгөртүш керек деп ойлойсузбу? Система Же болбосо бул тандоодогу маселеби? Тандоодогу маселе. Тандоо, мен айтып келем, биздин элибиздин ушундай бир саясий маданияты канчалык бийик болсо, эл кураган бийлик ошончолук жоопкерчиликтүү болот. А эгер элибиздин өзүндө баягы улак чаптырды, топ чаптырды, бизде мода эмеспи азыр, ошондой болду деген түшүнүк менен биздин айылдын кулуну, биздин айылдын жигити, биздин көчөнүн баласы деген түшүнүк менен эмес, муну ол 36 тамганы тааныйбы, мамлекеттик түзүлүштү билеби? Мына мен кече сотто көрдүм да. Соттордун өзү, прокурорлордун өздөрү мамлекеттик түзүлүш жөнүндө түшүнүгү жок экендигин мен кече көрдүм да көзүм менен. Бирок муну айтып келгенмин. Көзүң менен көрүп, практикада көргөндөн кийин
Мамлекеттик түзүлүш системасынан түшүнүгү жок тергөөчүлөр, мамлекеттик түзүлүштөн түшүнүгү жок прокурорлор айланайын, аман эле болушсун, ошолор дагы эптеп бир күн көрүп жүрөт. Бирок биздин беделибизден түшкөн болуп баратат да. Мамлекеттик структура деген түшүнүк калган жок да бүгүн. Айтып атат деди. Ал мыйзамга туура келеби? Жок. Мына жеке менчик конституциялык талап конституцияда бекитилген ыйык кол тийгиз. Жеке менчик соттун гана чечими менен алынат. Азыр Кудайдын куттуу күнү жеке менчикти алып койдук деген кыйкырыктарды угуп атабыз да. Соттун эмне кереги бар? Сот бүгүн жөн эле куурчак. Кандай чечим келди, ошону окуп берди, бүттү. А мыйзамда момундайбы? Мына сиз айттыңыз. Биринчиден, чыккынчылык деген берене менен кайрылган эмес Мадумаровго. Аны бир эле подполковник, бир эле милиционер өзүнүн калеминин учу менен ушул беренеге которуп койду, Жапеков деген. Ал эми ал жерде дежур тергөөчү экен. Ошол бүт баягы тополоң иштеп ошол алат экен, ага баары бир экен. Ошонун калеминин учу менен гана ушуга өтүп кетти. Парламент ага 100% каршы болгон да. Өткөн жыл, 2 жыл башта. Кечеки кайрылганда Зулушев мырза башка мыйзам менен кайрылып атат да, 338 менен кайрылып атат да. Бийлик таша чапты деген. Парламент ошого уруксат берип атат да, карап көрүңүз дегендей кылып. 229 берене боюнча парламентке бирөө да кайрылган эмес да. Аны жолдон кетип бартып эле чөнтөккө салып коюп атат да. Муну беренени да кошуп койгула дегендей кылып. Бүгүн сот деген бул Аллах сактасын, эгер саясий сот болуп аткан болсо, мына кемпирабатчылардай болуп. Ал буйрук күтүшөт соттор. Эгер саясий эмес, момундай бир чечим болгон болсо, акча күтүшөт. Мына кемпирабатчыларды мен бүгүнкү күндүн нукура, накта баатырлары ошолор деп айтам. Ошолор отурат. Алар акча уурдап алып, алар бюджетти уурдап алып, же бирде мени менчиктештирип отурган жок. Алар элим, жерим, суум деп отурат. Алардыкы канча болуп кетти? Мына 2 жылга жакындап баратат. Сиз билесизби, ошол тергөө изоляторунда айлап бирде тергөө чакырылбаган кишилер отурат. Алакан мырза, эми бийлик боюнча мына эл аралык беделдүү эле уюмдардын сурамжылоосуна биз таяна турган болсок, бүгүнкү бийликти колдогон кыргызстандыктардын саны көп. Алардын көрсөткүчү боюнча мындан тышкары бийлик бир катар экономикалык өнүгүү болуп жатканын, ири долбоорлор ишке ашып атканын айтып атат. Анан ушуларды эске алганда сиз мындан тышкары Кыргызстандагы оппозиция бир бетке эле, бир жактуу эле сын айтып аткан жокпу? Эгер менин сыным кимгедир жакпай аткан болсо, аны мен барып кулагына куюп аткан жокмун да. Ар бир адамдын туулгандан баштап өз пикирин билдирүүгө укугу бар. Бул жараткандын берген укугу. Ошон үчүн башка айвандардан айырмаланып бизде адам дейт. Адамга Аллах тил берген. Пикирин, оюн эркин билдирүүгө. Эгерде бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат, бирөө түшүнүп айтат, бирөө түшүнбөй айтат. Эгерде түшүнбөй айтканын же түшүнүп айтканын баарын оозун жаба берген болсо, анда биздин пенделик касиетибиз кайда? Эмнелер гана дебей атат? Башка мамлекеттерди деле карап көрүңүздөр. Бийликти эч ким аяй деп башынан сылап 100% колдоп турган бир да бир өлкөнү таппайсыз. Издеп көрүңүз, мага айтыңыз, кайсы өлкөдө ушундай бар экен? Бийликке сөзсүз түрдө, бийлик эмес, ата-эне катарында балдарыңа да жакпайсың. Инсан катары бир туугандарыңа да жакпайсың. Бийликке сын айтуунун бир чеги болуш керекпи же? Бийликке сын айтуунун чегин Мадумаров 93-жылы эле айтып койгон. Слово Кыргызстана кезинде демократия — это свобода в рамках Конституции деп. Конституцияда кандай укуктар берилген болсо, ошол укуктардан кылдай кыйшайып чыгыштын кажети жок. Конституцияда. Конституцияда бийликти басып алууга тыюу салынат. Мыйзамдарда тыюу салынат. Мадумаров өмүрүндө бийликти басып алуу жөнүндө тескерисинче ар бир кадам каккан казыктай мыйзамдуулук болуш керек деп келет. Мына мыйзамдуулук деп кыйкырып жүргөн Мадумаровдун көрүп аткан күнү бүгүн ушул. Мыйзамдуулук деп аткан. Мына неместин улуу окумуштуусу, оюучу айтат да, эгерде сен биринчи топчуңду туура эмес түймөлөгөн болсоң, топчулаган болсоң дейт.
Калгандары дагы туура эмес кетет дейт. Бизде биринчи кадамдар туура эмес кетет да. Мына кылмыш ишин козгогондо туура эмес кетет. Жанагы иликтөө жүргүзүп атканда, тергөө жүргүзүп атканда туура эмес кетет. Мына 67 күбөнү жазышыптыр мага. Мен бирөөнү да жазган жокмун, ушулар келип берсин деп. Ошол айыптоочулар коюп атат ушу 67. Карасаңыз, 61 киши келген болсо, 60-ы 100% Мадумаровду колдоп сүйлөдү. Эмне үчүн билесизби? Себеби алардын баары советтик доордогу билим алган, дасыккан адистер. А ошол жерде доомат коюп аткан прокурордун да, сотуң дагы Баткен областына барып дагы көргөн эмес да. Тескерисинче кече аныкталды, бир жагы жакшы болду. Мадумаров тескерисинче жер алып атат, берип аткан жок да. Ошондуктан булар калчылдап отуруп, заматта 321 беренени, 23 беренени жанакы 338ге которо коюп атат, чечим чыгарганда. Мына сизге асылы мына. Сиз айтып атканда мен суроомду узаттырып калайын. 4 көчө тилкеси боюнча, Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча сизге ошол мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылышына дал ушул 2009-жылдагы протокол негиз болду. Сиз анын юридикалык күчү жок экенин айтып бересиз. Ошол эле учурда президент кыргыз-тажик чек арасын тактоодо дал ушул протокол кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратканын айтып атат. Анан сурайын дегеним, ошол протоколду кабыл алууда кандайдыр бир алешендиктер болгон деп эсептебейсизби? Мен айтып атам сизге, 61 күбө келди. Аларды мен чакырган жокмун, айыптоо чакырды. 61. Бирөө гана ары буйлап картографиянын директору, ал өзү агроном экен, картанын түшүнүгү жок, Мырзаев деген. 61дин 60-ы 100% Мадумаровду колдоп сүйлөдү. 100% мен сизге айтайын. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып генерал-лейтенант Исаковго, генерал-лейтенант Мамытовго токон, Мамытовго, генерал Мадамбековго, Бакыт Алымбековичке, полковник ошол кездеги чек ара кызматынын жетекчиси Саид Эратовго, ошол Кыргызстандагы эң дасыккан адис картография боюнча, чек ара боюнча бул Саламат Аламанов. Эң дасыккан адис ошол. Курбанбай Искандаров экөө. Мына ошол экөө тең соттун да, прокурордун да сабаттуулугун жоюп коюшту. Эми сизден саясий процесстер, оппозиция боюнча дагы суроо узатайын деп атам. Азыркы учурда ошол кандайдыр бир деңгээлде оппозицияга дагы сын бар, анан өзгөчө оппозиция өзүнүн ишмердигин, иш жүргүзүү өңүтүн дагы өзгөртүш керек деген пикирлер айтылып келет. Жанагы мен айтып аткандай бир беткей сындап, бир жактуу болуудан карманышы керек, анан башка жолдорду тандоо жолу бар. Мисалы бир беткей деп мындай айтканыңарга жакшы да. Бир беткей деп кимди айтасыз мисалы? Кимдин сөзүн бир беткей деп айтасыз? Айтыңыз мисалы. Мисал келтириңизчи. Баланчы деген партия, Түкүнчү деген саясатчы бир беткей айтты деп мындай бир. Мына Адахан мырза, ошону мисал келтире турган болсом, мына жеке сизди деле ошол Адахан Мадумаров дайыма бийликти сындайт, кандайдыр бир жетишкендиктер болсо көрө албайт деп айтып атышпайбы? Ушул мисалды алганда деле. Эми мындай кылып айта алайын. Мадумаров Акаевтан бери бардык бийликти сындайт. Эгерде Мадумаровдун айткандары туура эмес болуп чыккан болсо, эмнеге кууп атасыңар айылнайындар? Эмнеге качып жүрөт алар? Эмнеге камалып атат, эмнеге качат? Демек Мадумаров убагында айтып коюп атат да. Кептин баары ушунда туруп атат да. Чындыкты далилдеш үчүн өзү 3 кандайдыр бир айлампадан өтүш керек да. Чындыкты сен билесиң, сен үчүн чындык. Чындыкты сен жакындарың билет чындык, а чындык качан эл үчүн чындык болуп калганда. А Мадумаров ошонун биринчи кадамында айтып коюп атат. Кеп айтылган убактысында. Тарых Сталин айткандай ар бирин шамал менен учуруп келип ордуна коёт. Мына Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевти, Келдибековтерди, Талант Мамытовдорду камап атканда бийлик чектен чыгып кеттиң, туура эмес кылып атасың деп айттым беле? Силердин ушул жериңерге келип. Мен ошондо президентине кирип, премьер-министрине кирип айттым беле ошолорго жаман көрүнүп. Мадумаров ошондо да жаман көрүнгөн. Бүгүн буларды туура кылды, Мадумаровго эч нерсе жакпайт дегендер экөөнүн тегерегинде жүрбөйбү чуркап? Адам өз жүрөгү менен, өз каалоосу менен жашаш керек.
Ал бүгін жағып қалам, ертең жақпай қалам деген түшүнүк болбош керек. Туруктуулук. Сиз айтып атасыз, кече Сооронбай Жээнбековди 80% кыргызстандык Сооронбай деп турат деп кыйкыргандар бүгүн бийликтин туу чокусунда отурушат го. Отурабы? А 80% Сооронбай деп аткан болсо, эмне үчүн 20-жылы кууп чыкты? Эмнеге? Кимдерге ишенишим керек? Мадумаров айтсы. Кимге ишениш керек? Айткылачы Айланай. Сиздин пикириңизче эми азыркы саясий кырдаалда бийлик эмнелерге көңүл бурушу керек деп эсептейсиз? Мен бийлик айтуунун эч нерсенин кажети жок. Булар эч нерсени укпайт. Эми ошентсе да. Эми айтканды биз парламенттен айтып атпадыкпы? Трибунадан айтып аттык. Биз жабынып, жашырып алып, бир жерге бекинип алып айтып аткан жокпуз да. Момундай болуп силердин экраныңардан айтып атпайбызбы? Экрандан айтып атпайбызбы? Эмне кылыш керек эле? Кандай болуш керек эле? Эмне болуш керек эле? Парламентти мынчалык кордобош керек. Парламенттин курамы башка маселе. Бирок мынчалык кордобош керек. Бул бийликтин бир бутагы. Болгондо дагы негизги мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алчу эл өкүлү. Бирок эл өкүлү эмес да булар азыр. Азыр бир күчүк кишинин өкүлдөрү болуп калышты. Экинчиден, сотту мынчалык калчылдатып титиретпеш керек. Калчылдашат. Хан мырза, эми биздин маегибиздин жыйынтыктоочу суроолорун өтө берели. Мына сиздин азыркы сиздин айланаңыздагы окуя ошол ишиңизге байланыштуу болуп турат. Соттун чечимин, БШКнын чечимин арызданасызбы? Анан ишмердигиңиз, саясий ишмердигиңиз кандай болот? Бүтүн Кыргызстан партиясы менен кийинки процесстерге кандай аралашасыз? Биз сөзсүз түрдө өмүр сүрүп аткандан кийин айлана чөйрөңө, жашооңо кайдыгер карабайсың. Сөзсүз өзүңдүн ар бир маселе боюнча көз карашың болот. Сен агып бараткан дөңгөк эмессиң да. Же байлап койгон мал эмессиң да. Пикир айтылат. Сөзсүз түрдө айтылат. Экинчиден, мен сизге дагы бир жолу айттым, Бишкек Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин кечээ мен сотко бердим. Сот кабыл алды. Каралат. Кандай каралат, жыйынтыгы кандай болот? Бул экинчи маселе. Биз өз укугубузду, өзүбүздүн жарандык укугубузду 100% колдонууга милдеттүүбүз. Себеп бир өлкөдө биздин кыргыз бабаларыбыз керемет философ болгондо, бала ыйлабаса эмчек жок дейт. Эгерде сен өз укугуңду талашпасаң, өзүңдүн адамдык ордуңду талашпасаң, сенин ордуңду, сенин укугуңду эч ким колуңа алып келип карматып бербейт. Себеп ар бир өзүнүн укугун коргонушу керек, өзүнүн укугун колдонушу керек. Аны үчүн күрөшүш керек. Маселе ушунда. Биздин Бүтүн Кыргызстандын программасы бар. Саясий көз карашы бекем. 17-18 жылдан бери эң туруктуу келаткан партия. Кылдай кыйшайбай, каккан казыктай ордон козголбой келаткан. Жападан жалгыз Бүтүн Кыргызстан. Калгандары шайлоо учурунда пайда болот, шайлоо бүткөндөн кийин кайра жаңы ат менен кайра чыга берет. Биз 3 жолу шайлоого катышып, 3-өндө тең уткан партиябыз. Биз билебиз, өзүбүздүн колдоочуларыбыз кандай экенин, канча экенин аябай жакшы билебиз. Башка маселе, биздин колдоочулар өзүнүн укугун канчалык деңгээлде коргой алат. Ал башка маселе. Ошондуктан биздин саясий көз карашыбыз, саясий позициябыз 18 жылдан бери кандай болуп келген болсо, ошол бойдон кыйшайсыз калат. Хан мырза, анда ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат айткым келет. Дагы бир жолу айтам, мен 8 ай ушу изоляцияда болгондон кийин мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен мага бир керемет китептерди берип жиберип аткан азаматтар болуп атты. Сиз билесизби, 83-кө чыгып калган бир кемпир 3 айлык пенсиясын топтоп, пенсиясын берип берем деп ыйлап, ушундай болуптур. Мен терең ыраазымын, таазим этем. Баарына таазим этем. Себеп биз аябай көп экенбиз. Мен ал жерде 2 университетти бүтүргөн болсом, ошол 3-үчү университет болду. Менимче бул университеттин сабагы бир төлүктүүлүк сабактар. Кудай буйрса, мен муну жаман деп айтпайм, ар бир нерсенин аркасында жакшылык бар. Буйрса, муну биз жараткан бекер берген жок.
бул келечекте аябагандай чоң пайдасын тие турган чоң бир академиядан чыктык. Аман бололу, тынч бололу, бүт колдоочуларга ыраазычылык. Маегиңиз үчүн рахмат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, студиябыздын бүгүнкү коногу Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери саясатчы Адахан Мадумаров болду. Аны менен мен Айбек Бийбосунов маектештим. Аман туруңуздар.